4 том 1, 2, 4 манжанын катышуусундагы ойноло турчу чыгарма. Бул жакта 3 манжа жок. Баягы бул жакта диездер болгондо жана 1, 2, 4 манжалар ойнолгондо кайгылуу мундуу ырлар ойнолот экенин эстен чыгарбайбыз. 1, 2, 4 манжа ойнолго экенин көргөнүңүздө эле могул жакта диез жок болсо эле анда болду. Бул жак кайгылуу ыр экенин билесиз. 1, 2, 4 манжаны баягы 3 манжаны басып кетип ушинтип адашасыздар да, бирок биринчи ар бир нотаны 4 жолудан ойноп көнүгүү кылып, көндүрүп анан бул ырга өтүңүздөр. Нотасын айтып берейин. Миламиге күлөйсүз, шашпайсыз. Ля ачык экинчи кылда. Оң колду ылдый же өйдө каалагандай тересиз, ал өзүңүздүн эркиңиз. Күүдө сөзсүз аякта жазылат. Бирөөнү өйдө, бирөөнү ылдый. Бул жакта ырда андай жок. Ля, 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 ми, 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 ми. Биринчи манжа менен экинчи кылда алынат. Ми, 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 анан ре, ре, до, ре, ми, до, си, си. Биринчиси бүттү. Монтип жазып алабыз дептерге жазып аткандачы. Бул жака 1, 2 деп баягы ля, си деп колго мынтип жаза турган болсоңуз нотанычы дептерге. Анан ля, 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 ми, ми, соль, 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 фа, ми, фа, соль, фа, ми, ре, ре, ми. Анан ля, ля. Бул знак муну кайра кайталоо деген сөз. Ошондо кайра кайталайбыз. Ля, ля, соль, фа, соль, ля, фа, ми, ре, ре, до, ре, ми. Кайталайбыз бул знак болгон үчүн. Ми, ре, до, ре. Андан кийин акыркылары ми, до, си, ля, деп да бир нотаны кошуп койсо болот. Мына ноталар ушундай. Биринчи ляны ачык алабыз, 0 деп турат. Ля, ми, ре, до, ми, до, си, ля, ми, соль, фа, ми, фа, соль, фа, ми, ре, ми. Ошондо өйдөн ля болуп атпайбы? Комуз бүтөрдө экинчи кылда жөн эле чыпалакты тийгизип койсоңуз болот. Ушул ляны чыгарыш үчүн ля, жөн эле монтип баспайсыз, жөн эле тийгизип коесуз. Ля, соль, фа, ля, фа, ми, ре. Же болбосо ошол ляны ачык эле алып, бирок муну мондай ичке ырдашыңыз керек да. Ошондо ырын сөзүнчү мен сизге нотасын айтып берип атам да. Ошондо ля. Ушинтип бассаңыз болот. Бул кайсыны оңой өздөштүрсөңүз ошону алып ырдасаңыз болот. Андан кийинкиси ре, до, ми, ре, до, ми, до, си, ля.
бөлөйбүз жакшылап. Ошондо моголдорду үйрөнүп атабыз. Жанагы ачык ляны алып аткан кезде же болбосо доону басып, мынакей доону, анан бармак менен үчүнчү кылды жаап үстүнөн, анан мынтип шилтеп баарын ойносоңуз болот. Монтип басып эмес, тийгизип эле экинчи манжаны биринчи кылга тийгизип ушинтип ойносоңуз болот. Же анан ичке же мындай тийгизип ойнойсуз. Анан куплеттен куплетке өтүп атканда кайсыны ойноп өтөбүз деп аткан кезде ошондо баягы башкы, мисалы башталып атканда жөн эле сразу эле сөзү менен баштап кетпейсиз да. Ошондо сиз башынан баштап ля, ачык ляга чейин ойносоңуз болот. Ошондо могул жакка чейин биринчи ойноп, мынакей башынан баштап могул жакка чейин ойносоңуз, ошондо ар бир 1, 2, 3, 4, 5 такка чейин ойноп туруп, анан кайра башынан ушу менен баштап кетсеңиз туура болот. Мына көрсөтүп берейин. Деп туруп, анан сөзү менен кошо кайра баштан анан биринчи куплетти ырдап кетсеңиз болот. Анан аягына чейин ырдайбыз да. Анан баягы бир куплеттен бир куплетке өтүп атканда кайра эле ошол теманы ойноп келип эле экинчисине ушинтип өтүп кетсеңиз болот да. Ошондо баштаганда ушинтип баштайсыз.